Allah gives and he gives and he gives and guess what happens? Аллах бизге көп нерсе бере берет. Кана айткылачы, анан эмне болот? Адамдарда мен ушинтип Кудайдан талап кылып тилегенге акым бар турбайбы деген бир көнүмүш, талаптуу сезим пайда болот. Ошол сезим менен чектен чыгып, мен эмне Кудайдан мени жараткын деп сураныпмынбы? Мени тирилтепминби деп дөөгүрсүнүүгө өтөт. Неге мынча капалуусуң десең, кээ бирөө мурда досторум көп эле азыр мени алар жакшы көрүшпөй калышты дейт. Же болбосо бирөө аялым менден кетип калды дейт. Же дагы бирөө күйөөм таштап кетти дешет. Ушундан көрө Аллах мени жаратпай эле койсо болбойт беле дешет. Көрдүңөрбү? Кандай гана бир майдаланып баратабыз. Түпкү максат жок болсо мына ушундай болот. Анан айтмакчы, негизги максат жоголгондо эң бир мааниси жок майда нерсе деле максатыңызга айланып калат. Ошол маанисиз майда максатты жоготуп алганда, мен жашагым келбейт, мен Кудайга ишенгим келбейт деп туталанат инсан. Кандайдыр бир нерсеге дегеле ишенбейм. Анткени көздөп жүргөн максатыма жетпей калдым дейт. Аллах, ким жаратканын унутуп калганда пенде ушундай болуп калат. Ар-Рахман, мээримдүү зат силерди жаратып, туура жол эмне экенин көрсөткөн. Ошол жолду туура карманып жашасаңар, бул тирүүлүктө кор болбойсуңар. Курандагы суктанаарлык сырлардын бири ушул. Аллах Куранда бакыт тууралуу айтпайт. Мына көпчүлүк адамдар мага келип, кантип бактылуу болсо болот деп сурашат. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени биздин ушул заманбап жашообузда бактылуулук көп адамдардын негизги максаты. Ошон үчүн YouTube'ду карасаңар, кантип бактылуу болууга болот деген аталыштагы тасмалар өтө көп. Аны ачып көргөн адамдардын саны дагы ого эле көп экен. Ушул тасманы көрсөңүз бактылуу болушту түшүнөсүз. Жашоодо кантип бактылуу болсо болот. Ишигил ушундай. Анан алар бир тасмада кайсы бир хадисти кошо салышат. TikTok'тон алынган бактылуулук сырын айтчу хадис деп мисалы. Куранда кандай? Куранда бакыт тууралуу айтпайт. Куранда эмнени айтат? Куранда максатты айтат. Эмне үчүн билесизби? Анткени максаттуу жашоо менен жашасаңыз, андан кошумча бир азык аласыз. Ал кошумча азык деген эмне? Ал бактылуулук. Бактылуулук негизги максат эмес. Бул тек гана бир кошумча азык. Адамдар Куранды окуганда, ага ой калчап, талдаганда эмне менен сүйлөшөт? Максат менен сүйлөшөт. Аллах ошол максат тууралуу эмне айткан? Мына ушунун айынан алар кубанчын толтурсун дейт аятта. Аллахтын сөздөрүн ээрчип жашачу болсо, ошондон алчу бактылуулук жөнүндө айтып атат Аллах. Анткени ошол тартип менен жашаса, өмүрүндө мазмун пайда болот. Анан дагы айтып коеюн, бул дүйнөдө бактылуулук кууп, аны издеп, күсөп жашаган адамдар, ошолор эң бактысыз адамдар. Аларда бар, бирок бакыт гана жетишпегенси берет. Мен тек гана бактылуу болсом болбойбу? Менимче мага кандайдыр бир нерсе жетишпей аткансы дей эле беришет. Чын эле жашоосунун тузу кемдей сезиле берет. Аллах Куранды бизге түшүрүп атып, адамдардын сезимдери, эмоциялары кандай экенин билген. Аллах биздин психологиялык артыкчылыктарыбызды, кемчиликтерибизди, оң терс жактарыбыздан кабардар. Ошонун баарын эске алып, Аллах бизге Куранды жиберди. Кантип эле Аллах билбейт деп ойлойсуңар? Мындай жатканда, силерди жараткан Аллах силердин кандай экениңерди билбейт дейсиңерби деп атат Аллах. Куран инсандын бүт плюс минусун эске алган. Сиз балким апам мени эч түшүнбөйт дейттирсиз. Деги эле мени эч ким түшүнбөйт деп мындай капа болот турсуз. Сизди так даана түшүнчү ким билесизби? Ал Аллах. Сиздин табиятыңызды толук билген Аллах сизге жашоосунда колдонсун деп Куранды жиберип отурат. Демек Куранды ачып, Аллахтын сөздөрүн окуп жатканда билип коюңуз. Ал сөздөр сиздин бүт жактарыңызды билген Аллахтын сөздөрү. Ал сиздин ички түпкүрүңүздөгү эл билбеген уңкур-чуңкурлуу, сырлуу жактарыңыздан өйдө билет. Эч ким билбейт, түшүнбөйт деп жүргөн жактарыңызды Аллах субханаху ва таала толук билет. Аллах өз пендесин бүт оң, терс, өйдө ылдый жактарын аябай жакшы билет. Ошону билген касиети менен Аллах сизге өзүнүн сөздөрүн Куран аркылуу айтып атат. Анткени сиз эмнени уккуңуз келип атканын жаратуучуңуз билет да. Ошондой чакта да пендең түшкүр, өзүмчүлдөнүп, керсип, Куранда эмне айтылганын мен билем, бирок менин акыбалым такыр башкача болуп атпайбы? Менин көйгөйүм бөлөкчө болуп атпайбы дейт. Ар инсан акыбалын бир уникалдуу көрсөткүсү келет. Бул эмне дегендикти билдирет? Кээ бир адамдар жеке өзүнө Аллах аят түшүндүрүп берсин, тиги Курандагы аяттар мага жетишсиз дегендей кылып тыржыңдашат. Мага Курандагыдан бөлөкчөрөөк түшүнүк берилиши керек дегенсишет.
Эй туугандар, ушундай болуудан сактангыла. Антип айтпайм дегениңер менен силердин ошондой жүзүңөрдү мен айтышым керек. Ошондой жүзүңөрдү сыйкатып, бет кап менен жаап жүргөндөй, Аллахтын сөзүн мен окуй эле койсом болот. Мен өзгөчөмүн. Ошо өзгөчө экеним үчүн Куранды мен карабайм. Аллах мен үчүн өзгөчө көңүл буруп жооп берсин дегиңер барбы? Аллах силерге карыз болуп калгандан бетер. Бул нерсе кайдан пайда болуп атат билесиңерби? Siri, OK, Google, Alisa эми болсо жасалма интеллекттен сурай коюп жооп алгычтардын деңгээли болуп атат. Ошол сервистерден кана айта койчу мага деп жооп алмай калып өтүштү. Ошентип Куранды эмне кылып атабыз? Кана айта койчу, Куранда бала тарбиялоо боюнча эмне бар? Кана айта койчу, Куранда аялдар тууралуу эмне бар? Кана айта койчу, Куранда мынау жөндө эмне дейт, тигил жөндө эмне дейт? Кантип эле ушундай болсун? Эмне Куран силердин Google'ыңарбы? Куран силерге GPT чатпы? Куран силерге эмне сурооңорго жооп бере салчу жүгүрүңөрбү? Жок, суроону силерге Аллах берет. Фаби айи ала раббикума тукаддибан. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жокко чыгара аласыңар деп атат Аллах. Суроолорду ким берет экен? Аллах берет силерге суроолорду. Силерди жараткан Аллах ал гана силерге суроолорду берүү менен жашоонун максатын силерге түшүндүрөт. Антпесе биз Аллахка суроо берип кыйынсак боло берет дейсиңер го. Кааласак каалагандай өзүбүзгө ылайыктуу жооп алмайынча суроо берип такый беребиз дейсиңерби? Аллахтын жообун угуп көрөйүнчү. Жооп жакса, ошондо гана макул дейм. Ошондо Аллахка мен 5 же 2 деген баа коюшту өзүм чечем дегиңер барбы? Субханаллах. Өтө эле ашынып кеттик да. Мен инсанды жараттым. Ошон үчүн мен анын ким экенин жакшы билем деп атат Аллах субханаху ва тааля. Инсанга өлчөнүп коюлган туура жолдон чыгып кетсе, ал өтө бир караңгы жолго түшүп калышы мүмкүн. Мына ошентпесин деп Аллах бизге Куранды берди. Ошон үчүн Аллах Куранда биз инсанды ажайып келбетте жараттык деп атат. Мындайча айтканда адамды өтө бир кемел, кынтыксыз турпатта жараттык дейт. Ошондой эле Аллах акыйкатта биз инсанды ар кыл сыноолор менен кошо жараттык дейт. Чечмелей келсек, адам түйшүк, машакат, кайгы, балелердин түбүн аңдасын деп ошентик деп атат да. Аллах субханаху тааля Куранда ошондой эле айтып атат. Инсан алсыз болуп жаратылды дейт. Демек Аллах биздин алсыз экенибизди билет. Биз кайгы мүшкүлдө жүрөрүбүздү ал билет. Эң чоң сыноолорго кабылып жүргөнүбүздү билет Аллах. Андан кийин Аллах эркектерди өзүнчө бөлүп алар жөнүндө айтып атат. Жашоо эркектер үчүн кооз кылып көрсөтүлүп койду. Ушул кооз жашоодо эркектер аял затына, бала чакалуу болууга, байлыкка, толгон токой алтындуу, күмүштүү болушка, мал мүлккө, мындайча айтканда көп киреше алып келчү байлыкка кызыгат, туурабы? Мисалы, уй силерге сүт берет. Анан музоолорду туйт. Ал музоолор чоңоюп алар дагы сүт берет. Бул өзүнөн өзү көбөйө берчү инвестиция, туурабы? Улам көбөйүп, улам кирешеге пайдага туйтунчу нерсе болуп атпайбы? Мына ушундай болуп кирешеге киреше кошуп баюу эркектерге кооз кылып көрсөтүлүп койду дүйнөнү. Аллах инсандардан ошол табиятын билет. Билген үчүн Куранды жиберди да. Аллах баарын билет. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааля инсанды жаратарын жаратты. Ошол жаратуучудан артык ким инсанга бул жашоону кандай жашап өтсө сонун болоорун айта алмагыле. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жаңы кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.